Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ең алғаш жаратқан Аллах субхана ва таалаға чексіз мақтаулар болсын. Сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға Алла тааланың үзгілтіксіз салауат саламдары болсын. Урматтуу мұсылман бір туғандар, бүгінгі жұма күніңіздер құтты болсын. Жаратқан Аллах субхана ва таала мына ушундай берекелүү құтты күндө атқарған бардық ибадатыңыздарды, дуа тилектерди, Куран зикирлерди жана жума намазыңыздарды Аллахым кабыл кылган болсын. Алла Таала Кур'ан Каримде аузу биллахи минаш шайтанир раджим инналлаха ва малаикатаху юсаллуна алан наби я айюхаллазина аману саллу алейхи ва саллиму таслима. Бұл аяттың мәнісі Аллах субхана ва таала Кур'анда мындай деп айтат. Бұл Азап сүресінде келет. Чындыгында Алла Таала жана периштелер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салават айтат. Ошондуктан о жүрөгүндө иманы бар момун мусулмандар, силер дагы пайгамбарыбызга салават саламдарды айткыла деген аят. Демек, урматтуу мусулман бир тууган, биз сиз менен бүгүн аламга рахмат үчүн жиберилген, бизге туура жолду көрсөткөн, караңгылыктан, надандыктан илим, иман нуруна алып чыккан бардык момун мусулмандардын башчысы болгон жана сүйүктүүсү болгон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салават айтуунун фазилети жөнүндө бир аз сөз кылмакчыбыз. Чындыгында бул аятта Аллах субхана ва таала өзү дагы пайгамбарга салават айтат. Биздин алымдар мына ушул аяттын чечмелөөсүндө чындыгында ас-салату миналлахи рахма, Алла Тааланын салават айтуусу бул Алла Тааланын рахматына, мээримине алуусу. Ал эми периштелердин салават айтуусу алардан истигфар болуу дейт. Ал эми биз болсо адамдар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салават саламдарды айтканда, демек пайгамбарыбызга бир бата дуа тилектерибизди кылып аткан болуп эсептелет экен. Мына ошондуктан биздин жашообузда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын орду өтө маанилүү болгондуктан биз Алла Таалага ишенип, андан кийин пайгамбарга ишенгенден кийин биздин иманыбыз толук болгондуктан мына ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды Алла Таала рахмат кылып ааламга жибергендиктен бир эле өзгөчө жөнөкөй эле бир адамдарга эмес, ааламга, ааламдагы адамдарга, жиндерге дагы пайгамбар кылып жиберилген биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын орду өтө маанилүү болгондуктан биз жашообузда дайыма пайгамбарыбызга салават саламдарды айтып жүрүшүбүз керек. Дайыма пайгамбарыбыздын аты чыкканда биз саллаллаху алейхи вассалам деп айтуубуз баарыбызга өтө бир жакшы пайдалуу иштерден деп эсептелинет. Аллаху субхана ва тааланы дайыма эскерип, Алла Тааланы зикир кылып, андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салаваттарды айтып жүрүү бул ар бир момун мусулмандын жан дүйнөсүнө, акыл пикирине, анын жашоосуна өтө жакшы пайдаларды алып келгендиктен биз Алла Тааланын Куранда айткан "Мен юти'ар расула факат ата Алла", ким пайгамбарга баш ийген болсо, ал Алла Таалага баш ийген болот дейт. Демек, биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга эң биринчи салават айтуубуз бул Алла Тааланын буйругуну аткаруу жагынан, Алла Тааланын буйругуна баш ийүү жагынан Алла Таала өзү дагы салават, периштелер да салават айткан болсо, биз дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга эмне кылабыз? Дайыма салават саламдарды айтабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз хадисинде айтат: "Ма мин ахадин юсаллиму алейя". Караңыз, кайсы бир момун мусулман мага салават саламдарын айткан болсо, саллаллаху алейхи вассалам деп айтабызбы? Алейхи салату вассалам, ассалату вассалам алейка я Расулаллах деп айтабызбы? Илля раддаллаху алейя рухи хатта арудда алейхи салам. Ошол адамдардын айткан салават саламдары пайгамбарыбыз айтат, мен кабырда болсом дагы жетип турат дейт. Алла Таала мага рухумду кайтарып берип, аларга мен кайра жоопту дагы айтамын дейт. Мына ошондуктан биз дайыма салаватты оозубуздан түшүрбөй айтып жүргөн болсок өтө жакшы болот. Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз айтат: "Ла таджалу буютакум кубуран, ва ла таджалу кабри идан, ва саллу алейя, фа инна салатакум таблугни хайсу кунтум". Силер үйүңөрдү кабырга айлантырып албагыла. Менин кабырымды көп эле айыттап, ашак чабып, көп эле майрамдап албагыла.
жана силер мага дайыма салават саламдарды айтып жүргүлө. Силер кайсыл жерде болбогула салават саламдарды мага айткан болсоңор, ал мага жетет деди пайгамбарыбыз. Демек, биздин айткан саламдарыбыз дайыма жетип турат. Мына ошондон биз ажылыга баргандарга, умрага баргандарга дайыма багы жакшы жашаган катары, жакшы неме катары биздин атыбыздан пайгамбарга салам айтып кой дегенибиз дагы бул бекеринен эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул хадисинде келет. Демек, пайгамбарга салават айтуу бул адамдын бир берешендиги, жоомарттыгы, кечипейилдиги, жан дүйнөнүн тазалыгына далалаттык кылат экен. Караңыздар, могу хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылат. Пайгамбар дейт, "Рагима анфи раджулин" дейт. Бир адам тумшугу менен жерге кирсин дейт. Бактысыз болуп калсын дейт. Зукирту индаху фалам юсалли алайя. Мындайча айтканда, кайсы бир адамдын алдында менин атым аталган болсо дейт пайгамбар, жана ал мага салават саламдарын айтпаган болсо атайлап, анда ал бактысыз болсун деди пайгамбарыбыз. Рагиба анфи раджулин, жана ошондой эле ал адам бактысыз болсун, тумшугу менен жерге кирсин. Бир адам орозо айына күбө болуп, Рамазан айында орозо айына күбө болуп туруп, бирок орозо бүткөндөн кийин күнөөсү кечирилбей калган болсо дейт. Мындайча айтканда, орозо учурунда эмне деген жакшы амалдар, эселеп кошулган сооптор, мына ошолордон баарынан кур калган адам бактысыз калсын деп пайгамбарыбыз айтып атат. Андан кийин рагима анфи раджулин адрака индаху абаваху. Бир адамдын ата энеси бар болуп туруп, ал бейишке кире албай калса, демек ал адам дагы бактысыз болсун деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат. Демек, биздин ата энебиз, биздин бейишибиз, аларга кызмат кылган сайын Алла Таала ыраазы болот, батасын бизге жугумдуу болот, пайдалуу болот. Мына ошондуктан биз дайыма мына ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айткан көрсөтмөлөргө, насааттарга амал кылганыбыз бул милдеттүү болуп эсептелет. Али ибн Аби Толиб радиаллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз айтат: "Ал-бахилу ман зукирту индаху фалам юсалли алайя" дейт. Пайгамбарыбыз дейт, чындыгында эң сараң адам ал ким дегенде, менин атым аталып турган учурда мага салават айтпаган адам ал эң сараң адам деп пайгамбарыбыз ошондой сыпаттаган. Мына ошол сараңдардын катарына кошулуп калбоо үчүн дайыма биз пайгамбарыбызды эстегенде, пайгамбардын аты аталганда дайыма салават айтып туралы. Мына ошол Аллаху субханаху ва тааланын бизге эң бир рахматы десек болот, мээрими десек болот. Дайыма мына ошол намаздын ичине пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салават айтууну киргизип койгон. Намаздын аягында дайыма биз пайгамбарыбызга салават саламдарды айтып турабыз. Пайгамбарыбызга салават айтуу момун мусулмандын чыныгы ыйманынын белгиси дейт. Бул жөнүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Анас ибн Малик радиаллаху анху риваят кылган хадисте айтат: "Ла ю'мину ахадукум хатта акуна ахабба илейхи мин валидихи ва валадихи ван наси ажмаин" дейт. Бул хадистин мааниси, силер толук ыймандуу боло албайсыңар, силерге мен ата энеңерден, бала чакаңардан жана бардык адамдардан жакшы көрүлмөйүнчө, жакшы сүйкүмдүү болмоюнча дейт. Мына ошондуктан биз колдон келишинче пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды сүннөтүн аткарып, анын жолу менен жашаган болсок, чындыгында пайгамбарыбызды жакшы көргөнүбүздүн белгиси болуп эсептелинет экен. Ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салават саламдарды айтуу бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды урматтоо, сыйлоо деп эсептелинет. Чындыгында бул жакта көптөгөн аяттар жана хадистер бар. Бул аяттарда ким пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи ва салламга салават айткан болсо, алар чындыгында улайкахумул муфлихун дейт. Алар ошол ийгиликке, жакшы нерселерге жетүүчүлөр деп айтылат. Ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өз хадисинде айтат: "Аулан наси би", кыяматта мага эң жакын адам булар мага салават айткандар дейт пайгамбарыбыз хадисинде. Яни аулан наси би яумал кияма
аксарухум алейя салатан. Кайсы бир адам мага көп салаваттарды айтып жүргөн болсо, мына ошол адам мага аябай жакын деди. Бир пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салават айтуунун жакшы бир пайдасы жөнүндө, мөмөсү жөнүндө мына ошол окуяны айтып берейин. Бул окуяны Суфиян Саури айтат. Күндөрдүн бир күнүндө мен талаада сапарда кетип жатсам дейт, бир кишини көрүп калдым дейт. Ал киши ар бир кадам койгон сайын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салаваттарды айтат дейт. Басканда, турганда, кадам шилтегенде дегеле оозунан пайгамбарыбызга салават айткан такыр-такыр түшкөн жок дейт. Андан кийин мен бул кишиден сурадым дейт. О бир тууган, тасбих айткандан, тахлил айткандан, тахмид айткандан сиз көбүрөөк пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салаваттарды айтат экенсиз. Анын сыры эмнеде? Дегенде ал киши сурайт экен, сен кимсиң деп. Сен кимсиң дегенде мен Суфиян Саури деп айтат. Суфиян Саури өз дорундагы илимдүү, алым, такыба, аулия кишилерден болгон. Ал кишини танып калып, ал мындай деп айтат: "Лаула аннака гарибун фи ахли заманик ма кашафту ан хали" дейт. Эгер сен ушул доордогу эң бир көрүнүктүү алым, такыба алым болбогонуңда, анда бул менин абалымды, бул окуяны, бул сырды мен сага айтпайт элем дейт. Окуя мындай болду. Мен атам экөөбүз дейт, ажылык сапарына чыктык. Анан ажылык сапарына кетип жатып жолдо атам ооруп калды дейт. Атам ооруп калгандыктан бир канча күнү мен аны карап жаттым, колдон келишинче дарылап жаттым, кызматын кылып жаттым. Бирок Алла Тааланын буйругу экен, атам көз жумуп аркы дүйнөгө өтүп кетти. Бирок атам көздү жумгандан кийин бети чындыгында жашоодогудан башкача болуп карарып кетти дейт. Анан бир чүпүрөк менен бетин жаап койдум дейт. Жаап коюп, мына ошол жерде отуруп, көзүм илинип уктап кетиптирмин. Түшүмдө бир кишини көрдүм дейт. Аябай коос, жыпар жыттуу, адамга жагымдуу, сүйкүмдүү, ушундай көрсөң жүрөгүң тынч боло турган бир адамды көрдүм дейт. Ал адам келди дагы, атамдын бетин ачып туруп, ушундай колун атамдын бетине сүрткөндө, атамдын бети жана кара болуп турган бети апакай болуп агарып калды дейт. Андан кийин эч нерсе дебей эле бурулуп жана киши басып жөнөгөндө, мен узун көйнөгүнө жармашып, токтосоңуз, сиз кимсиз, айтыңыз, ушундай болуп кетти, кандай болду деп сураганда, эмне сен мени тааныбадыңбы? Мен Мухаммад ибн Абдулла, мен Мухаммад пайгамбармын деп пайгамбарыбыз өзүн таанытты. Мына бул сенин атаң чындыгында бул дүйнөдө күнөө иштерди кылат эди. Мусрифун аля нафсихи дейт. Өзүнүн нафсына зулумдук кылат эди, күнөө иштерди кылып салат эле. Бирок бир эле айырмачылыгы, атаң дайыма пайгамбарга, мага салават айтканды такыр токтотчу эмес. Мына ошол жагынан ооруп жаткан учурда, кыйналып жаткан учурда сен сезген жоксуң, бул аябай Алла Тааладан жардам сурап, аябай тилегендигинен мына ушуга жардам берүү үчүн өзүм келдим деп пайгамбарыбыз ошол кишинин түшүндү айтып, андан кийин ойгонуп кеттим дейт. Ойгонуп кетсем, чындыгында эле атамдын бетин ачсам, жанагы кара бети агарып калган экен. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга айткан салаваттын пайдасын ошол жерде көргөндөн кийин менин жашоом пайгамбарыбызга салават айтуу болуп калды деп, мына ошол өзүнүн киши башынан өткөн окуясын Суфиян Сауриге айтканы бизге мына ошол тарыхтан маалым. Бул болсо дагы Алла Тааланын ошол пайгамбарыбызга берген чоң бир өзгөчөлүктөрүнүн бири деп дагы айтсак болот. Чынында бардык Алланын амири менен буйругу менен болот. Бирок пайгамбарыбызга салават айтуу дагы Алла Таала өзү мен салаватты жеткирем. Ким мага бир салават айткан болсо, ага мен 10 салаватты айтам деген Алла Тааланын өзү мына ушундай бизге жакшы бир пайдаларды берет экен. Күндөрдүн бир күнүндө Убай ибн Каб пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга жолугуп калганда айтат: "Я Расулаллах, инни уксиру салата алейк." Мен сага көп салаваттарды, көп дуаларды айтамын чындыгында. Ошол менин дуаларымдын канча бөлүгүн сизге арнайын.
Бәлки 4-төн биринби дегенде пайгамбарыбыз айтты, кааласаң айта бер, мындайча айтканда бир бата дуа кылса, ошонун 4-төн бирин сизге арнаймын деди. Пайгамбарыбыз ооба бата дуа кыла бер, андан көбөйтсөң дагы жакшы болот деди. Анда 3-төн бириби деди. Пайгамбарыбыз айтты, 3-төн бирин кылсаң дагы жакшы, андан көбөйтсөң да жакшы болот. Анда жарымынбы деди. Жарымын кылсаң дагы жакшы, бирок андан да көбөйтсөң жакшы болот деди. Ошондо тиги Убай ибн айтты, я Расулалла, менин бардык дуа тилегимди сиз үчүн кылайынчы дегенде, кола ошондо пайгамбарыбыз айтты, изан tukva hammuk. Егер чындыгында мага көп-көп салаваттарды айткан болсоң, деди пайгамбарыбыз, дуа тилектерин кылган болсо, tukva hammuk, сенин кайгы капаң жок болот. Алла Таала өзү кайгы капаңды кетирет. Ва ягфир лака зунубак, жана сенин күнөөлөрүң югфар лака замбак, күнөөлөрүң кечирилет дейт. Мына урматтуу мусулман бир тууган, чындыгында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салават айтуудун фазилети аябай чоң. Өтө сооптуу, өтө пайдалуу. Мына ошондон дайыма биз колдон келишинче пайгамбарыбыздын аты аталганда пайгамбарыбызга салаваттарды айтып жүрөлү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинде мындай деп келет: "Иза сами'тумул азан". Эгер силер азанчынын азан айтканын уккан болсоңор, ошол азанчы айткандай артынан кайталагыла. Сумма солли алейя. Азан кантип айтылган болсо артынан кайталап туруп, кийин мага салам айткыла дейт, салават айткыла дейт. Ким мага бир салават айткан болсо, Алла Таала ал адамга 10 салават айтат дейт. Кийин мага василаны сурагыла, бир жогорку бийик даражалуу орунду сурагыла, анткени ал бейиштеги бир орун дейт. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз бул хадисинде улап айтат: "Ла янбаги илля ли абдин мин ибадилlah варжана куда минхум". Мына ошол Алла Таала даярдап койгон орун бейиштеги васила. Бул Алланын амири менен менин ордум болот деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өз хадисинде айтат. Фаман са'ала ли василата, ким ошол бейиштеги орунду мен үчүн сураган болсо, халлат лаху шафаати, менин шафаатым ал адамга адал болот деди пайгамбарыбыз. Мына ошол пайгамбарыбызга дуаларды, тилектерди, азандын бата дуаларын тилеп кылган болсок, мына ошондой жакшы бир мөмөлүү натыйжаларды, соопторду Алла Таала бизге берет экен. Чынында бул биздин жан дүйнөбүзгө, акыл пикирибизге, жашообузга, өмүрүбүзгө, бала чакабызга, тапкандарыбыздын баарына Алла Таала артынан береке файыздарды берет деген түшүнүк. Мына ошондон урматтуу мусулман бир туугандар, биз колдон келишинче мына ошондой динибиздеги өтө бир жакшы амал, өтө бир жакшы иш, бул болсо дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салават айтуу, дайыма Алла Таала баарыбызды Алланы зикир кылгандардан, пайгамбарга салават айткандардан кылган болсун. Эми урматтуу мусулман бир тууган, бизге келген кээ бир суроолорго жооп берип кете турган болсок, таштандыга түкүрсө болобу дейт. Эми өзү таштанды, бул таштанды таштала турган жер болгондуктан, мына ошол таштандыга түкүрсө бул эч нерсе болбойт. Курамында спирти бар дары дармектер менен тамакты гаргара чайкаса болобу? Азыр эми бизде аптекаларда аябай чайкай турган каражаттар көп, дарылар көп. Эгер ошол спирти кошулбаган болгон болсо өтө жакшы болот. Ал эми такыр эле ошол чайкай турган спирт кошулган болсо, анда бир аз спирт кошулган бул зыян эмес, бирок жутуп албаш керек. Дарылануу үчүн зарылдыктан чайкаса болот. Имамга уйганда имам адашып кетсе, Аллаху акбар десем, намазым бузулбайбы? Жок, намаз бузулбайт. Бул учурда бул лукма деп коет. Мындайча айтканда, имамга бир эскертүү, адашып кеткендигин Аллаху акбар, субханаллах деп эскерткен болсок, имам ошол жерде биле кылат дагы, анан намазды оңдоп кетет, силердин намазыңар дагы бузулбайт. Масыга мас тартуу кандай болуш керек? Биринчи дарат алып, анан масыны кийип алып, кайра дарат алынабы же кандай? Масыга тартуунун шарттарынын эң негизгиси бул эң биринчи дарат алып алабыз. Дарат алгандан кийин, андан кийин масыны киебиз. Масыны кийгенден кийин биз дараттуу болуп эсептелебиз. Эң биринчи даратыбыз бузулганга чейин ошол дарат менен жүрөбүз. Демек, дарат масыга баамдатта дарат алып кийген болсок, эртең менен оңдордо мисалы дарат бузулган болсо, ошол эле учурда дарат алган болсок, андан кийин ошол учурдан мас тартып баштайбыз дагы.
ошол кийинки күндүн ошол убактына чейин эгер чечилген эмес болсо жарактуу деп эсептелине берет. Ал эми маскага тартканда ошол териден болсун, калың болуусу бул шарт болот. Анан азыркы биз кийип жүргөн байпактарга мас тарткан туура эмес. Аял киши кандай нерсени сураса жакшыраак? Махырына. Махыр деген бул аялга бериле турган калың. Кыргызчасы калың болот, арабчасы махр болот. Экөө бир эле нерсе. Эгер ата энелер сүйлөшүп туруп, эки ата эне сүйлөшүп туруп, ошол бериле турган нерселердин баары, кээде акча болот, жылкы болот, кой болот, мына ушулардын баары бул калыңдан деп эсептелинет. Ал эми нике кыйып аткандагы берилип аткан нерсеси муну махр деп деле айта албайбыз. Же махрдын бир бөлүгү болушу мүмкүн, же өзүнчө бир белек бекчекек болушу мүмкүн. Андан кийин калың өзүнчө экен, махр өзүнчө экен деп түшүнүү бул туура эмес. Эң негизгиси ошол махрдан да мурда жакшы жашап кетүү, жылдыздары төп келүү, бири-бирин урматтоо, сыйлоо деген нерселерди биринчи орунга койгон болсок, бул өтө жакшы болот. Бирок бир нерсени биз билип алышыбыз керек. Кээде бир сурап кала турган болсок, мага калың берген эмес, же мен калың берген эмесмин деп да айтылган учурлар болуп калат. Бизде кыргызда аябай жакшы бир сөз бар: каадасыз кыз болсо дагы калыңсыз кыз болбойт дейт. Мына ошондон сөзсүз түрдө бул калың бериле турган нерсе, аны бериш керек. Мен аял кишимин балдарымды тарбиялаганым жакшыбы, же балдарымды бала бакчага берип илип алганым жакшыбы? Эгер балдарды үйдө тарбиялап туруп, эгер жумушта иштеген эмес болсоңор, үйдө тарбиялап туруп, үйдө окуй алсаңар, бул андан да жакшы. Бирок шартка калап илим алыш керек болуп калса, бала бакчага берип, илим дагы зары болот, алып алганыңар жакшы болот. Бирок эч качан ошо баланын тарбиясы, үйдүн жумуштары калып калбаш керек. Биздин чоң энем идиш жуугуч губканы кичинерээк болсун, акыретте жуттурат экен деп коет. Шариятта ушул сөз барбы? Эми шариятта чындыгында мындай сөз жок, таптакыры жок. Балки бул биздин чоң энелерибиз балки ысырапкерчиликтин, башка нерсенин алдын алуу жагында гана бир аздан колдонгула деген мааниде түшүнсөк болот. Ал эми шариятта мындай эч бир негиз жок. Турмушка чыккым келет, балалуу болгум келет, бирок мени сурап келген балдар көңүлдөгүдөй эмес, намазы жок, намазы баары чет өлкөгө алып кетип үй салабыз, иштешибиз керек дейт. Эми бул нерсеге нике гайып дейт, урматтуу мусулман бир тууган. Гайып дейт, мына ошондон бата дуа тилек кылыш керек эң биринчиси. Андан кийин өзүңөр эле издей бербей, ата эне караштырсын. Силерге караганда ата энеңер жашоону көрүп калган, билип калган. Мына ошолор да караштырсын, тегин сураштырсын, ыйманына карасын. Эң негизгиси бизде ыйманына карайлы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айтат: "Иза атакум ман тардауна динаху ва хулукаху фазаввижу, ва илля такун фитнатун ва фасадун фил ард." Эгер силердин кызыңарга, балки тескериси да туура, эгер силердин кызыңарга жана силердин балдарыңарга издегенде адеп аклагы жана дини такыбасы билинген адам келген болсо, анда кызыңарды мына ошого бергиле дейт. Кызыңарды дагы мына ошондой ыймандуу кыздарга үйлөгүлө дейт. Анан ыймандууга бербегенде, адеп акылактууга бербегенде кимге бересиң? Башкага берсең, туура эмеске берип алып, анан жер бетинде бузукулук пайда болот деген пайгамбарыбыздын насаат хадиси. Мына ошондон колдон келишинче диндүүгө аракет кылганыбыз жакшы. Наристе баланын чачын алгандан кийин кантип ченеш керек? Садаканы канча жана кимге берсек болот? Эми бул оны ошол наристенин чачын алгандан кийин ошо 7-нчи күнү дейбиз болбосо, 4-нчи күндөрү болбосо, кайсы учурда чачын алып садака бере турган болсок, ошонун садаканы өлчөп туруп, канча грамм болсо, ошончо грамм өлчөмүндө күмүштөн, алтындан садака чыгарсак боло берет. Намазды үйрөнгөнчө зикир айтып турсак болобу? Эми зикирди дайыма айта беришибиз керек. Анан зикирди айта берип, намазды үйрөнгөнчө 5-10 жыл өтүп кетпеш керек. Ошондон тезирээк намазды үйрөнгөнгө биз аракет кылышыбыз керек. Балыкты тор менен кармап сатып иштесе болобу? Ооба, болот. Простатитти динибизде кандай жол менен дарыласа болот? Эми чындыгында простатитти азыр биз илим жетишкен, медицина жетишкен учурдабыз. Эң биринчи биз ошол атайын медиктерге, уролог
топторго кайрылышыбыз керек, ошолордон кеңеш алып, ошолордун негизинде дарыласак туура болот. Андан сырткары чыныгы элдик табигый дарыларды колдонуу дагы четке кагылбайт, алардан дагы пайдалансак болот. Бирок биринчи кезекте ошол дасыккан чебер врачтарга, дарыгерлерге көрүнгөн туура болот. Намаз окубай коюунун канчалык деңгээлде күнөөсү бар? Айтып бериңизчи, көп учурда жөн эле зеригип окубай коём. Пайгамбарыбыз айтат: "Ас-салату имадуд-дин, ман акама акамад-дин, ман хадама факат хадамад-дин" дейт. Намаз бул диндин түркүгү. Ким намазды тургузса, динди тургузган болот, ким намазды бузса, динди бузган болот дейт. Чындыгында намазды бул парз болот, аткарбаган адамга күнөө болот, атайын таштаганга дагы күнөө болот. Бул намаз парз эмес десе капыр болот. Мына ошондуктан өтө голуттуу болгондуктан адамды тозокко алып барат намаз окубагандык, таптакыр баш тарткандык динде жок да, бул кафир деке түбөлүк тозокко алып барат. Мына ошондуктан намаз биздин динибизде диндин түргүгү, асман менен жердин нуру, жан дүйнөнүн дарысы, бейиштин ачкычы болгондуктан биз эң биринчи намазга бекем көңүл бурабыз. Пайгамбарыбыз эң аркы өлүм төшөгүндө айткан сөздөрүнүн бизге болгон осуяты бул ас-салату ас-сала, намаз окугула, намаз окугула деп пайгамбарыбыз бул дүйнөдөн өткөн. Боёнуу күйөөсү үчүн болсун дедиңиз. Күйөөсү жоктор боёнсо болбойбу? Негизи боёнуу маселесинде күйөөсү барга, күйөөсү жокко баары бир. Негизи көчөгө боёнуп чыккан бул туура эмес деп эсептелинет. Ал эми боёнсо, үйдө күйөөсү үчүн кандай боёнсо ал өз эрки деп эсептелинет. Эң негизгиси көчөдө адамдардын, эркектердин көңүлүн бура тургандай таризде боёнуп бир нерсе чаптап суптап чыгып алган, бул негизи туура эмес болуп калат. Менин күйөөм сен давно бошсуң, никемден бошоттум деп телефондон айтты. Ошондо талак түшөбү? 5 айдан бери чогуу жашабайбыз. Ооба, талак түшөт. Бирок бул сөз киная сөздөн деп эсептелинет. Ушул сөздү айтканда ажырашуу максатта айткан болсо, анда талак түштү. 5 ай мурда болгон болсо, талак түшкөн болсо, анда идда дагы бүткөн болот. Идда дагы бүткөн болот. Жеңи жок футболка менен намаз окуса болобу же сөзсүз узун кийиш керекпи? Узун кийген бул адептеринен деп эсептелинет. Бул кыска кийгенде намаз дурус деп эсептелине берет. Болгону биздин китептерде макрух танзихи деп гана аталат. Мечитте бир адам өзү намаз окуп атса, барып ошол адамга уюп окуса болобу, ишарат берип? Ооба, немиз уюса болот. Бирок кайсы намазды окуп жаткандыгын биз билишибиз шарт болуп калат. Мисалы, пешинге кечигип келип калган болсок, бир адам сүннөт окуп аткан болсо, балки парз эмес. Аны биз билбейбиз да. 4 рекат сүннөттө турган болсо, бал ыктыда кылып алган болсок, туура эмес болуп калат. Ошондуктан билип туруп, андан кийин ыктыда кылса болот. Кыз махырга 10-15 Куран китеп сурап, аны мечиттерге таркатып берсе болобу? Кызга сооп тиеби же китепти сатып алган адамга эле тиеби? Эгер кыз махырга Куран китеп сураса, ошондо күйөөсү кайсыл жерден болсо да сатып алып туруп, мына сенин махырың деп берет. Чындыгында бул баалуу нерсе, махырга жарайт. Аны кийин бул кыз мечитке же башка медреселерге берген болсо, ошол кызга сообу тиет. Себеби махырын ошол жака берип салды деген түшүнүк болуп эсептелинет. Чындыгында махыр бул баалуу нерсе болуш керек. Адал, анан баалуу нерселерден баары махырга жарай берет. Болгону 10 дирхамдан төмөн болбош керек. Махырдын эң азы биз бир 10 000 сом дейбиз, а көбүнө чеги жок. Пешим намазына 4 рекат сүннөт окугандан кийин, эки жакка салам бергенден кийин дуа кылбай эле салам берип туруп, эле анан кайра 4 рекат парзды окуп кете берсем болобу? Негизи кете берсе болот, окусаңар боло берет. Бирок эгер убакыт болгон болсо, биз ошол 4 рекат сүннөттөн кийин парзды күтөбүз. Мына ошол парзды күткөнчө, намазды бүткөндөн кийин эле пайгамбарыбыз дайыма эч таштаган эмес. Ар бир намаздын артынан астагфируллах, 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 Аллахумма антас-салам ва минкас-салам, табаракта я зал жалал вал икрам деп бата дуа тилек кылат эле. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям парз намазды окугандан кийин артынан сүннөт намазы бар болгон болсо, мисалы азыр биз пешин намазында 4 рекатты парзды окугандан кийин артынан 2 рекат сүннөт болот. Ошол 2 рекат сүннөт бар болгон болсо, пайгамбарыбыздын ушул абалын Айша энебиз айтат. Пайгамбарыбыз парз намаздан кийин сүннөт намаз бар болгон болсо, азыркы айткан дуаны айтып туруп, андан кийин намазга туруп кетет эле деген пайгамбарыбыздын хадиси бар. Ошондон дуа кылган бул сүннөт болуп эсептелинет. Күйөөм ичпейт, чекпейт, бирок динден алыс, такыр
түшүнүштү каалабайт. Акыркы жылдары бир төшөктө жатпайбыз, себеби мага далай корду көргөзгөн. Менде каалоо жок. Өзүмдү кыйнап жакындайын десем, даараты жок жүргөндөн жиркенип жатам. Эриме жакшы мамиле кылбай жатам деп күнүгө кыжалатмын. Эмне кылсам болот? Эми күйөөнү урматташ керек, сыйлаш керек. Кандай болгон күндө дагы намаз окубаса деле бул мусулман, жүрөгүндө ыйманы бар деп эсептелинет. Ага жакшы сөз менен, жакшы мамиле менен ийге келтирсек болот. Балки дааватка чыгарабыз. Бир 3 күн дааватта жүрүп келсе, дагы бир жакшы бир маселелерди, бир жоопкерчиликти үйрөнүп келет. Ошондон биз силерге айтар турган кеңешибиз, күйөөңөргө жакшы мамиле кылгыла, урматтагыла, андан кийин сыйлагыла. Анан моундай такыр даараты жок, мен жакындабайм деген бул сөз туура эмес болот шариятыбызда. Ал мусулман болгондон кийин жакшы бир кеңешип сүйлөшүп алып, ортодо балдар бар болушу мүмкүн. Алардын келечегин ойлоп, жакшы тарбия бергенге аракет кылып, жакшы бир үй бүлөнү бекемдеп, коломтоону бекемдеп жашоону алып кеткен бул эң туура болот. Кээде аял адамдан дагы көп нерсе көз каранды болуп эсептелинет. Ошол силер аракет кылып турган болсоңор, урматтап, сыйлап турсаңар, урматын өз ордуна коюп, ички сырткы жумуштарды аткарып турсаңар, жакшы мамиле кылып турсаңар, баягы жакшы сөзгө жылан да ийинден чыгыптыр дейт. Балки Кудай анын үстүнө дуа, тилек да кылалы, бата кылалы, Алла Таала хидаят берсин деп. Бул Алла Тааланын хидаяты, бул нур. Секундка жетпеген учурда жүрөккө кирип кетет. Мына ошону менен Алла оңолуп кетет. Ошондон дуаны дагы такыр биз токтотпошубуз керек. Өткөн каза намаздар үчүн ар биринин аягында аятал курсини окуш керекпи, же барына бир эле жолу окуп койсо болобу? Жок, ар биrini окуу бул шарт эмес. Бул каза намаздарда. Ошондон 5 вакыт намаз каза болуп калган болсо, ар биринин артынан бирини коматты айтып алып туруп окуй беребиз. Ар биринин артында аятал курсини окуу шарт эмес. Эгер окуй турган болсоңуз, баардыгын бир жыйнагандан кийин аягына жакшы бир дуа тилектин алдынан окуп койсоңор болот. Бир күнөөнү адамдардан коркуп кылбай коюштук ширк болобу? Балки бул нерсени биз так ширк деп деле айта албайбыз. Болгону мына ушул Кудайдан коркуп кылбаганга аракет кылыш керек. Кудайдан, Алла Тааладан уялыш керек, адамдардан эмес. Бир кыз төрөгөм, 2 күндө чарчап калган, ошондон бери боюмда болбой жатат. Азыр түшүмдө аябай көп бала төрөп, же эмизип жаткан болом, же боюмда болуп жүргөн болом. Устаз, эмнеге мындай болот? Эми чындыгында адам кайсы нерсени көп ойлосо, ошол нерсе түшүнө кирет деген дагы мындай бир сөз бар да. Кеч келе ошол нерсени ойлой берсең, түшүңдө да көрүп чыгат экенсиң. Мына ошондуктан бул түштө бала көргөн бул жакшы, бул рызкыга далалаттык кылат, бир маселенин чечилүүсүнө далалат кылган жакшы түштөрдөн деп эсептелинет. Эми силер Алла Тааладан тилеп бата дуа кылгыла, Кудай буйрса солиха перзенттерди насип кылган болсун. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Ушул дуадын маанисин айтып коюңузчу дейт. Чындыгында бул дуа аябай сонун дуа. Биз көбүнчө алымдарыбыз ошол бир маселе кылганда, бир сабак кылганда, же хутба жумаларды кылганда, мына ушул акырында мына ушул батаны айтып кетет. Мындайча айтканда, биздин акыркы Кудайдан сурана турган сөзүбүз, эң акыркы дуабыз Алла Таалага мактоолор болсун. Ошол Алла Таалага мактоолорду биз Алла Тааланын бизге берген рахмат, мээрими, бизге берген күч кудурети, тауфикы менен мына ушул шүгүрлөрдү айтып атабыз деген маани деп эсептелинет. Менин атам кредит алат, көп алат. Мен намаз окуймун, намазым кабыл болобу, же ичкен жегеним арам болуп кабыл болбой калабы? Жок, силердин намазыңарга, ичкен жегениңерге бул жерде эч кандай маселе жок. Болгону күнү атаңарга жазылып атат. Ошол атаңарга эми жакшы түшүндүрүп айтыш керек. Бул кредит деген арам болот, пайызга акча алган арам болот. Анын берекеси жок болот. Мына ошол азыр карап көрсөңөр көп алат деп атасыңар. Ошол кредиттен кредитке кирип жүрө берет да, ондай бир берекесиз болуп ошол нерседен үзүлө албай калат. Ошондон жакшы бир баягы насаатты берип туруп, ошол акыркы кредитин жаап бүткөндөн кийин ошону албаганга аракет кылган болсо, Кудай Таала башка рызкы эшиктерин сөзсүз түрдө ачат. Никени бардык молдолор кыя береби? Анын мени менен үй бүлөм билбесе болобу?
Никени молдолор кыя берет, туура өзүнүн жол жобосун шарттарын айтып кыя берет. Бирок бул жердеги бир маселе, аны менен менин үй бүлөм билбесе болобу деген бул туура эмес. Сени ата энең ошол 19-20га чейин, 25ке чейин багып, чоңойтуп, окутуп, чокутуп койсо, анан алардын бата тилегисиз, анын дуасысыз, алардын уруксатысыз өзүң барып өзүм билем өтүгүмдү төргө илем дегениң балага дагы кызга дагы бул туура эмес, өтө уят иш болуп эсептелинет. Мына ошондон дайыма ата эненин уруксаты менен үйлөнүш керек, ата эненин уруксаты менен, бата дуа тилеги менен кыз бала турмушка чыгыш керек. Мындай эле өзүнчө бир башаламандык, өзүм билемдик бул биздин шариятта жок. Мына ошондуктан ушул нерсеге көңүл буралы. Кээде нике туура болуп калганы менен бул жөн эле нике да, анын артынан жоопкерчилик деген бар, жашоо деген бар, бала чака деген болот. Ал жашоодогу ийгилик, береке ата эненин батасыз кандай болот? Балки биздин азыркы учурда бир ийгиликке жетип атканыбыз, балки жумуштарыбыз жүрүп атканы, соодаларыбыздын жакшы болуп атканы, жакшы бала чакалуу болуп атканыбыздын баары бул ошол ата энебиздин кылган бата дуа тилектери деп эсептелинет. Анан ошонусуз биз кайсы ийгиликке жете алабыз? Кандай кадыр баркка жетебиз? Мына ошондуктан сөзсүз түрдө үй бүлөнүн уруксаты, ата эненин уруксаты керек, урматтуу бир туугандар. Фатиха сүрөсүн 7 жолу окуп дем салса болот дедиңиз эле. Фатиханы ар бир окугандан кийин суф-суф коюш керекпи? Же болбосо 7 окугандан кийин түшүндүрүп коюңузчу. Экөөсү тең туура деп эсептеле берет. Ар бириден кийин айтсак да боло берет, баарын бир топтоп айтсак да боло берет. Эң негизгиси бул Фатиханы окуп салган аябай сонун. Мына ошондон дайыма өзүбүзгө эле Фатиханы окуп, аятал курсини окуп, аяты шифаларды окуп, муаузетейн, кулаузу бироббил фалак, бироббин насты окуп дем салып жүргөн болсок, бул өтө жакшы, пайдалуу болот. Азырынча үйүм жок, үйлөнө берсем болобу? Жашым 23-тө, намазым бар дейт. Ооба, үйлөнө берсе болот. Эми үй алганча бир топ убакыт өтүп кетиши мүмкүн. Мына ошондуктан эгер ылайыктуу чыккан болсо, үйлөнүп туруп, анан Кудай буйрса жумушту камсыздап үй кылганга аракет кыла беребиз. Негизи азыр биз карай турган болсок, көпчүлүк адамда үйү жок эле үйлөнөт. Андан кийин Алла Таала ошол үйлөнгөндүн артынан береке файызды берет. Алган аял дагы өзүнүн берекеси менен келет. Мына ошондуктан ал бир жакшылыктар болуп кетет. Аны бир жакшы ата эне менен сүйлөшүп алып туруп, бисмилла деп кадам таштай бериш керек. Өзүбүз жашаган үйдүн полунун астынан кумурска көбөйүп кетти. Ошонун колу менен өлтүрдүм, күнөө болбойбу? Кайнак суу куйдум. Эгер өлтүрбөсөм, үйүбүзгө көбөйүп кетип жатат да. Негизи пайгамбарыбыздын хадисинде ушул кумурскаларды жөндөн жөн эле, анан арыларды жөндөн жөн эле өлтүргөнгө болбойт деп келет. Бирок бул жерде өлтүрсө болот деген жери бар. Эгер ошол кээ бир кумурскалардын атайын чага турган, зыян бере турган түрү болсо, анда аларды жоготсо болот деп айтылат. Бирок жоготкондо дагы жанагындай ыстык суу куюп, же бир күйгүзүү эмес, азыр бир каражаттар чыккан болсо, бир аз зыянды берип жоготконго аракет кылуу керек. Досум тоокту союу башка жаныбарларды сойгондой элеби дейт. Биз тоокту союш үчүн 3 күн камап тазалагандан кийин союш керек деп уккан элек. Биздин укканыбыз жаңылыштык болушу мүмкүнбү? Жок, туура эле. Себеби тоок ар нерсе жейт. Эми айылда барыбыз тоок багып жүргөндө билебиз, ар нерсени чокуп жей бергендиктен, анча-мынча нажасты жеп койгондуктан, ошону 3 күн тазалап туруп, андан кийин союш керек деп айтылат. Бул туура. Бирок кээ бир тоокторду андай кылуу шарт эмес. Кээде тоок фермаларда багып атат, адал тамак берип атат. Мына ошол адал камкормдорду же жемдерди жеп аткан болсо, андай 3 күн камтарыш шарт деле эмес. Эт сатып иштейбиз. Сойгон койдон балабыздын акыйкасына деп койсок болобу, же арнаган койдун этин сатканга болбой калабы? Ооба, бул жерде эми бизде акыйка деген бар го. Силер өзү эт, мал союп иштесеңер, же кой союп иштеген болсоңор, саткан болсоңор, анда бул сойгонду андан деп эсептеп койгон бул туура болбой калат.
Себеби бул сатууга, соодага арналган жандык болуп атат. Ал эми бизде акыйка деп эсептеш үчүн ошол балаңарга өзүңөрдүн мүмкүнчүлүгүңөр бар болсо, карыздан алып же кредиттен алып союу бул туура эмес. Жок, эгер мүмкүнчүлүгүңөр бар болгон болсо, бир кой сатып алганга, ошол койду сатып алып туруп, аны мууздап Алла Таала үчүн, анан аны бир аз бышырып, ошол жердеги элди чакырып, жаңы төрөлгөн ымыркайга элден бата тилек, дуа алыш үчүн бул ушул нерсе кылынат. Бул ошондуктан атайын бир жандык бул нерсеге арналыш керек. Анан касапканага сата турган кой деле ошого ниет кылып койгон, бул туура болбой калат. Жайнамазда жаныбарга окшогон сүрөт бар болсо, эмне кылуу керек? Ошол негизи жайнамазга жаныбардын сүрөтү тартылбайт. Балки окшоштуруу биздин элесибизде гана окшоштуруу болушу мүмкүн, ал эми ал негизи сүрөт болбошу мүмкүн. Эгер чындыгында сүрөт болуп калса, анда ал жанамазга намаз окубай эле коелу. Анан жөнөкөй эле бир элестетилип атса, анда ага окуй берсе болот. Кээ бирөөлөрдүн тагдырына жазылган болобу, бул бактылуу болот же бактысыз болот, тозокко түшөт же бешикке чыгат деп. Ооба, жазылган болот. Мына ошол адам баласы төрөлөрдөн мурда, энесинин ичинде 120 күн болгон учурда периштени Алла Таала жиберип, анын ажалы, анын бактылуулугу, бактысыздыгы мына ошол жерде жазылат. Анан ошонун негизинде биз бул жашоодо ошол нерсени аткарабыз. Балки биз өзүбүздүн ыктыярдуу жолубуз менен жакшы иштерди аткарып, жакшы жумуштарды аткарып, ибадатты аткарып, адеп акылаттуу жакшы жашаган болсок, ошол нерсе биздин тагдырыбызга эмне болот? Жазылган болуп эсептелинет. Кээде биз тагдырыбызды ошол дуа менен, тилек менен, жакшы пикир менен, жакшы ой менен, жакшы жолду тандоо менен дагы өзгөртө алабыз. Мына ошондуктан, мына ошону жакшы тандап алган жолубузду Алла Таала биздин тагдырыбызга жазган болуп эсептелинет. Кээде биздин алымдарыбыз айтат, мына ошол бактылуулук, бактысыздык бул ислам жолун тандоо, бул бактылуулук, ал эми кафырдык, куфурдук жолду тандоо бул бактысыздык деп дагы айткан алымдарыбыз бар. Мына ошол иман жолун тандаган болсок, бул чындыгында бейишке алып барып атат. Анан имансыздык жолду тандаган болсок, ал чындыгында имансыздыкка алып барып жатат. Айтсаңыз, азыркы учурда паранжа жабынгандар, ал шариятыбызда кандай каралат? Парз болуп эсептелинеби же хижаб менен гана чектелсек болобу дейт. Чындыгында хижаб бул парз деп эсептелинет. Ал эми паранжа же бир никоп дегендер булардын бардыгы фазилет дейбиз, таквалык дейбиз, тахсиният дейбиз, кошумча амал деп эсептейбиз. Ал эми бир айыл адам хижаб эле кийип, бети жүзү ачык жүргөн болсо, бул шариятта уруксат берилет. Биздин фыктарда, бардык китептерибизде мына ушундай жазылган. Мына ошондуктан ушул нерсеге да бир олуттуу мамиле кылышыбыз керек. Менин күйөөм мага талак берип салды. Ал талагы түшөбү дейт. Чындыгында талак маселесинде бул өтө олуттуу маселе, андан кийин терең маселе. Мына ошондуктан талак берилгенден кийин ошол эки адамды чакырып алып, экөө менен сүйлөшүп, андан кийин маселени чечишибиз керек. Бул жерде бүдөмүк эле айтылып калдыптыр, талак берди деп. Талакты кантип берди, кандай берди, эмне деген сөздөрдү айтты, силер талакты сурадыңарбы, жокпу, айтор бизде көптөгөн суроолор бар. Мына ошол суроолорго жооп алгандан кийин гана биз жооп бере алабыз. Кээде эгер өз акылы менен билип туруп, мен сага талакты бердим десе, анда ушундай учурларда бул талак түштү деп эсептелинет. Талак маселесине келгенде биз өтө этият бололу, урматтуу мусулман бир туугандар. Бизде аябай мына ушул диний башкармага дагы талак маселеси, үй бүлө маселеси боюнча кайрылгандар аябай көбөйүп жатат. Мындайча айтканда, кээ бир үйдө казан кагышканда деп коелу, кээде бир пикир келишпестик болгондо, биз сабырдуулук менен мамиле кылалы бири-бирибизге, токтоолук менен, анан аша чабып кетип, аялдар талагын сура берип, андан кийин эркектер талагын оозуна кармай албай берип коюп, ортодо балдар эки жакта калып,
анан эртеси күнү өкүнүп бири-бирине жол таба албай калып жүргөн учурлар аябай көп. Эгер мына ушундай учурларда 3 талак берилип калса, мен сага 3 талак бердим деп айтып койгон болсо, анда 3 талак түшөт, кайра жашаганга таптакыр мүмкүнчүлүк болбой калат. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте келет, Алла Тааланын адал кылган нерселеринен эң жаман нерсе бул талак сөзү деп айтылат. Алла Тааланын аршы талак сөзүнө титирейт деген дагы сөздөр бар. Мына ошондуктан бул үй бүлө өтө жоопкерчиликтүү нерсе болгондуктан ага биз кыяматта жооп беребиз. Биз ушул жаатта аябай сабырдуу, токтоо, оор басырыктуу болгонго дайыма аракет кылышыбыз керек. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүн биз сиздер менен кыскача ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салават айтуу, анын фазилеттери жөнүндө сөз кылдык. Чындыгында бул салават айтуунун адамдын жан дүйнөсүнө, анын ыйманына, анын акыл пикирине, анын ой жүгүртүүсүнө, анын жашоосуна, анын айлана чөйрөсү менен болгон мамилесине, эң негизгиси Кудай менен болгон мамилесине жана үй бүлөсүнө менен болгон мамилесине, анын бул жашоодогу ырыскы издеп тапкандарынын баарына салават аркылуу Алла Таала береке файыздарды берет экен. Бул салаваттын биз бул дүйнөдө гана жакшылыгын көрүп калбастан, кыяматта гана дагы бизге эң бир салаваттын пайдасы пайгамбарыбыздын шафаатына ээ болуу экен. Мына ошондуктан келиңиздер биз дайыма Алла Тааланы зикир кылуу менен бирге пайгамбарыбызга көп-көп салаваттарды айталы. Алла Таала баарыбыздын жан дүйнөбүздү байытып, жашообузду жакшырткан болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, дагы бир жолу жума күнүңүздөр маарек болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.